вакцина, вакцинирование, же башкача вакцина алуу. Биз вакцина алардан мурун вакцина эмне экенин билип алышыбыз керек да. Мурунку бир видеолорумда да ушинтип бергенмин. Бирок азыр дагы бир аз токтоло кетейин. Вакцина деген түшүнүк бул биздин организмибизге кандайдыр бир коркунучтуу оору келе турган болсо, ошол ооруну организм жеңээрде өтө кыйналып кала турган болсо, мүмкүн ошондон адамдар көбүрөөк өлүп кала турган болсо, демек вакцина ойлоп табышат. Ошол оорунун козгогучун, мына азыркы коронавирусту алайлы мисал келтирейин. Коронавирустун козгогучун вирусту алат дагы аны чала өлтүрөт. Чала өлтүрөт, же толук өлтүрөт дагы. Мына ошол өлгөн түрүн же чала түрүн суюктук менен аралаштырып туруп, аны биздин организмге киргизип коет. Чтобы организм, бул бизге бир чужой кирди, бул чужой нерсе кирди, давай муну менен күрөшөлү деп ошого күрөшүүсүн күчөтүү үчүн вакцинаны куябыз. Демек вакцинаны куйгандан кийин эле ме айтат, организм дейт, сага деген бир бөтөн нерсе кирди дейт. Бул сени эртең оорутат дейт. Давай муну менен күрөштешсиз дейт. Мына ошол күрөшүү биздин иммундук системабызга байланыштуу болот. Иммундук система, мен дайым айтып келем, бул биздин лимфа бездерибиз. Лимфа бездерибиз канчалык жакшы иштесе, ошончолук биз бир эле коронавирус эмес, бардык бизге кирип, бизде оору пайда кылган оорулардын козгогучларын жеңип чыгууга өтө чоң ролду ойногон бул иммундук система болот. Демек биздин иммундук системага 5 тамырлар жооп берет. Демек биздин 5 тамырларыбыз дайыма таза турган болсо, биз любой ооруну жеңип кетүүгө организм жөндөмдүү болот. Мына ушул вакцина киргенде, вакцина менен кошо кирген ушу коронавирустун өлгөн түрүбү же чала өлгөн түрүбү, ошол вирус киргенде муну атын антиген деп коет. Ушул антигенге мына бул антигенге бизден антитела пайда болот. Ушул антигенди антитела өзүнө кошуп алып туруп, анан муну жок кылып, анан бул тазаланып калат. Демек, организмде мына ушул иммундук системадан, биздин 5 системаларыбыздан антитела чыгат, коргогучтар чыгат. Ооруну чакырган вирус кирди, бизден коргогучтар чыкты. Эми бул жерде мунун медициналык аттары өтө көп. Ал боюнча айтсам биздин кыргыз эли түшүнбөй каласыңар. Мен жалпак тил менен түшүндүрүп атам. Сиздер ойлоо, элестетиңиздер. Вирус кирди, вирустун чала өлүгүн киргизди, же өлүп калган түрүн киргизди. Бизден антитела иштеп чыкты, ме айтты, давайте деди, иммунный система, чучуктар, там көп боорулор, давайте антителаны иштеп чыккыла, кандайдыр бөтөн нерсе келди, тезирээк ошону жок кылгыла деп кабар берди. Биздин организм антителаны иштеп чыкты. Бул молекула, бул белок антитела, иммуноглобулин деп аталат. Мунун ар түрдүү түрлөрү бар, А, Д, М, Ж жана башка. Мына ушул М жана Жси, ушул иммуноглобулиндер, ушул коргогучтар, тигини жок кылуучулар деп коем кыргызча. Ушул келген чужой нерсени жок кылуучулар, келген чужой бөтөн нерсени кармады. Муну өзүндө лизис, фагоцитоз деген ушундай бир медициналык терминдер бар. Кыскасы ушуну алып жеп жок кылды деген сөз да. Жеп жок кылып салды. Эми ушул үчүн ошондой бир катуу оору келгенде, мисалы оспа, холера, чума жана башка ооруларда бул вируска да ушундай вакцина жасалат, бактерияларга да ушундай, бизди келип түшкөн бактерия оорун чакырса, ага деле вакцина ойлоп жасалат. Вирустар түшсө, ага дагы вакцина жасалат. Ошол келген апаат мезгилинде организм кыйналып, адамдар өлүп калбасын деп вакцинаны киргизет. Эртерээк ошол оору келип атат дегенде эртерээк киргизет дагы. Биздин организмибиз ошол келген оору менен күрөшүп күчтүү болуп турсун деп вакцинаны киргизет. Эми бул тыйындын бир жагы да. Тыйындын экинчи жагы, биз вакцинаны киргизбей эле, биз вакцинаны киргизгенде биздин антитела чыга атпайбы? Вакцинаны киргизбегенде да биздин натуральный антителалар чыгат да.
Мына эң негизги себеп ушул жерде болуп атат да. Мына ушул жерден сиздерге мен тандоо беремин. Сиз каалайсызбы? Сизге искусственный өлгөн түрүн киргизип туруп, анан сизден антитела чыксын депчи. Бул бир. Анан эгерде сиз жок, менин өзүм организмди күчтөнтөмүн, мен искусственный тамак жебеймин, мен химикат тамак жебеймин, мен натуралдык тамактарды жеп, мен сууларды ичип, мен бес тамырларды иштетип, мен өзүмдүн натуралдык антителамды чыгарамын десеңиз, анда сиз албай койсоңуз болот. Демек, тандоо. Сиз кааласаңыз алыңыз, кааласаңыз албаңыз. Эми дагы бир жери, мамлекет албаса сыртка чыгарбайбыз, албаса жумуштан айдайбыз деген гана вынужденный, вынуждать эткен үчүн айласыздан алгандар болуп атат. Эми бул бир. Анан экинчиси, мисалы, бирөөнүн хроникалык оорулары, астма оорусу барбы, аллергия оорусу барбы, мына ушулар алганга болбойт. Өтө катуу ооруп жаткан, рак оорусу менен ооругандар аларга да болбойт. Өтө эле тяжелый ооруларга тоже болбойт. Себеби деген, ансыз дагы организм ошол буга чейин ооруп аткан ооруну менен күрөшөм деп организмден и так антителалар чыгып аткан болсо, тигилер көп болгон болсо, хронический оорулар, өнөкөт оорулар бизге киргенде организм кыйналып турат. Антителаны чыгарганга күчү жок болуп турганда, биз дагы вакцинаны берсек, анан кантип ага каршы антитела чыгат? Ага каршы кантип бизди коргогуч элементтер кантип чыгат? Мына суроо дагы ушул жерде болуп атат. Демек, урматтуу мекендештер, вакцина алардан мурун мына ушул эки вопроско, ушул эки тыйындын эки жагын ойлонуп туруп, алсаңыздар, албасаңыздар, булар сиздердин өз эркиңиздер. Эми менден сурашат да, сиз аласызбы деп. Жок, мен албайм. Эмне үчүн? Себеби деген, мен өзүмдүн антителамды чыгарганга мен ошого көнүп калгам. Кандайча? Мен күнүгө лимфа бездеримди иштеткенге аракет кыламын. Бул деген сөз, мен күнүгө дайым сайрап келем, дайым безилдеп кетем. Урматтуу мекендештер, аз эле калкпыз, 6 миллион эл, кыргыз эли. Биз жакшы болуш үчүн, биз саныбыз көбөйүш үчүн, биз эң биринчи бездерибизди тазалашыбыз керек да. Мына безди текшерген аппарат бар. Канчалык биздин без тамырлар канчалык ылайга толуп калды деген сөз да. Без тамырлар булар канализациянын ролун аткарат. Мына дайым айтып келем, ким мени дайым уккан болсо абдан жакшы түшүнөт. Без тамырлар бизде чистейший канализациянын ролун аткарат. Бизге кирген ошол оорунун козгогучу болобу, же ошол козгогуч бизге киргенден кийин жашап туруп өзүнөн заң чыгарабы, токсин чыгарабы, шлак чыгарабы, туура эмес тамактандыкпы, ошол тамак сиңбей калгандан кийин сиңбей калган белоктор болобу. Биздин денебиз дайым түлөп турат, ички органдарыбыз түлөп турат. Мына ошол түлөгөндө клеткалар өлөт. Например, ашказандын клеткасы ар 5 күндө жаңыланып турат. Ошон үчүн 5 күндө бир ар түрдүү тамак жегиле дейм. Боордун клеткалары өзгөрүп турат, бөйрөктүн клеткалары өзгөрүп турат. Мына ошол өлгөн клеткалар дагы келип туруп мына ушул без тамырларга чогулат. Демек, бизде эң жакшы ролду без тамырлар ойнойт. Биздин канчалык без тамырларыбыз таза болсо, биз любой ооруга каршы тура алабыз. Без тамырларды текшергенде, мага бир коллега келип калды дагы, без тамырларды текшерип, анан абдан таң калды да, мына өздөрү уккан болсо, ооба деп тастыктап берер. Без тамырлар ылайга толуусун, ошол керексиз нерсеге толуп калуусун текшерүүдө менин без тамырларым 9% ылайга толуп калыптыр да. Меселе түшүнүктүү болуш үчүн ушундай грубо ылай деп түшүндүрүп атам. Бул деген сөз эми ошо керексиз нерсеге толуп калган бездерди текшерүү боюнча ошол коллега айтты, урматтуу коллега деди, мен деди 9 жылдан бери ошо без тамырлардын кирге толуп калуусун, ушу канализационный трубабыздын ылайга толуп калуусун текшерип келем деди. Ушунда деди, дайыма деди, эң эле азы 25% болчу, сиздики 9% чыгып атат деди. Бул деген сөз, менин организмимде 9% шлак бар экен да. 9% мына бүт денени мен 100% ала турган болсок, ушун 9% мен ылайга батып калдым, мен керексиз нерсеге батып калдым да.
эң аз эле 25% болот. 25-тен 45-ке чейин көбүнчө адамдын организми 25% менен 45%-н ортосунда ылайга, керексиз нерсеге, ушу мен башында жогоруда айтып кеткен 4 нерсеге батып калат. А сиздики 9 эле процент турбайбы деп ушундай мага жыйынтык чыгарып берди. Демек мен албаймын. Эмне үчүн? Себеби мен без система менен иштеп атам. Бул биринчиден. Ал айтып, коронавирус мезгилинде деди бир абышка келди. Без тамырлары 83%ке керексиз нерсеге толуп калган экен. 2-3 күндөн кийин бул дүйнө менен кайтышты деп. Көрдүңөрбү? Демек биздин органдарыбыз жакшы жүрүшүнө, биздин ооруларга каршы туруубуз, биздин ден соолугубуздун чың болушу эң биринчи биздин без тамырыбызга байланыштуу болот. Демек сиздер мен айткан бездерге массаж, денени 3кө бөлүп безге массаж жасайсыңар деп эзилдеп келем. Кийинде мен уккан болсо, ушуну жасап аткан болсо, демек анын без тамырлары таза дагы, ага кирген вирус дагы оңой эле бизди тыштап чыгып кетет. Эми мен муну кандайча билемин? Муну мен менде Гемоскан деген аппарат бар. Урматтуу мекендештер, эми мисалы организмде ушу лимфа бездерибиз, биздин иммундук система кандайча толук иштеп атабы же начар иштеп атабы, мына ошону кайдан билсек болот? Муну биз мына гемоскан деген, гемосканирование, бул микроскоп, обыкновенный микроскоптон көрө бул лабораториядагы сиздердин эритроциттериңерди, гемоглобинди, лейкоцитти көрүп берген микроскоптор, алар жөнөкөй микроскоптор, алар 100-200 эсе чоңойтуп туруп, канды карап, мына канды алат дагы карап туруп, анан кийин мынча эритроцитиңиз бар экен, мынча лейкоцитиңиз бар деп түшүндүрүп берет. А бул темнопольный микроскоп деп коет. Бул деген 2000 эсе көтөрүп берет да. Мына мен кече жакында видео чыгардым, ошол жерден көрдүңүздөр. 2000 эсе көтөрүп бергенде кандын ичиндеги элементтер кандай акыбалда жүрө турганын көрсөтүп бере турган аппарат. Эми муну албетте медицинада көп колдоно бербейт. Муну ушул окууга барып сертификат алып келгенде гана врачтар көрүп атабыз. Мен силерге түшүнүктүүрөөк болушу үчүн мына көрсөтүп коеюн. Бул деген, мынакей караңыздар. Бул ушу биздин кан тамырдагы эритроциттер. Эритроциттер өзүнчө жалгыз жүрүп, бизге кычкыртек жана бизге керектүү тамак азыктарды ташыйт. Бул болсо биздин ушул мына иммундук системабыздагы бизди коргогучтар лейкоциттер болуп эсептелет. Мына бул лейкоциттер эритроцитке караганда 3 эсе чоң болуш керек. 3 эсе чоң болот дагы, анан ушу бизге түшкөн бардык оорулардын козгогучтарын жок кылганга аракет кылып бере ал эмес, башка биздин организмибиздеги зат алмашуудагы өзгөрүп аткан бизге керексиз нерсенин бардыгын ушулар жок кылып, аракет кылып бизди тазалап жүргөнгө жөндөмдүү болушат. Эми ушулар лейкоцит иммундук системаңыз сиздики мынча процент начар экен дегенде, мына ушул иммундук системанын лейкоциттери, мынакей лейкоциттери, булар мынтип кичинерип кетет. Кичинерип барып ошо келген козгогучту тутуп, ошону жок кыла албай калат да. Булар мындай болуп кичинерип кетти. А эмнеге булар кичинерип кетиши мүмкүн? Эмне үчүн биздин организмибиз келген козгогучтарды жок кыла албай атат? Себеби деген биз туура эмес тамактанабыз. Бизге жаккан тамактарды жебейбиз. Биздин организмибиз сиңире турган тамактарды жебейбиз. Биз сиңбей калган тамактар, баягы айтып, мына жогоруда айтып кеткен, сиңбей калган тамактар, кирген вирус болобу, микроб болобу, паразит болобу, башка болобу, грипп болобу, бизге кирген майда микроорганизмдин бардыгын калдыктары биздин кан тамырдын ичиндеги сонун болуп, суюк болуп агып аткан кан тамырларды ичин коюлантып салат. Кечирип коюңуздар, алар дагы ажатканага барат. Аларда бир клеткалуу, тирүү клетка. Демек, ошолор биз жеген нерсени жеп туруп, бизге сиңбеген нерселерди алар көбүрөөк жейт.
Демек бизге сиңбеген нерселерди көбүрөөк жейт дагы, алар да ажатканага барып туруп кан тамырынын ичиндеги суюк болуп турган кандын ичин коюлантып салат. Мисалы, холодеске окшотуп коюлантып салышы мүмкүн. Мына ошондо коюланганда эми элестетиңиздер, кан тамырдын ичиндеги жүргөн бизге кызмат кылган эритроцит болобу, лейкоцит болобу, тромбоцит болобу, мына ошолор коюу жерде бири-бири менен жабышып калат. Эритроциттер бири-бири менен жабышып калат дагы, бизге кычкылтек апарбай калат. Тромбоциттер бири-бири менен жабышып калат дагы, кан коюланып кетет. А лейкоциттер болсо, алар кичинерип кетет. Мурун чоң формада турган болсо, азыр кичинерип, кичинекей болуп, ошо түшкөн козгогуч жанына келсе дагы, ошону барып кууп кармап жок кылбайт. Мына ушундай начар абалга келип калышат. Эми ушуну жакшы кылыш үчүн эми кантип жакшы кылабыз деген суроо болушу мүмкүн да. Вакцина албай эле биз организмибизди жакшы кылсак болобу деген. Албетте болот. Мен дайым сайрап келген нерсе бул: суу ичиңиздер, тамакты жөндөңүздөр, 3 күнүгө жасаңыздар. Бул деген лимфаларга массаж жасоо. Сиздер ушуну көп көңүл бурбай атасыздар, урматтуу мекендештер. Бизге алтын таблетканын кереги жок. Биз аптеканы чукап барып, кокой кайсы алтын таблетка келе калды экен, же кайсы алтын укол келе калды деп чукканын кереги жок. Или бир кайсы профессор керек мага десе, жок, бизге профессордун деле кереги жок. Адам өзүнө өзү профессор. Демек, адам күнүгө өзүнө өзү лимфа массажды мен көрсөткөндөй ыкма менен денени 3кө бөлүп жасай турган болсо, адам өзүнө өзү күнүгө ички органдарын, любой оору органдардын жырылып калышына алып келет. Демек, адам күнүгө өзүнүн ичиндеги ички оңдойдогу органдарды түртүп, ошолорду ойготуп, ошол жака кан айлануун жакшыртыш керек. Жана диафрагмалдуу дем алуу. Диафрагмалдуу дем алуу өтө сонун гимнастика. Муну күндүзү деле, түнү деле, эстеген деле, машинада кетип атасызбы, кафеде отурасызбы, походдо жүрөсүзбү, эстеген деле диафрагмалдуу дыханияны жасай бериңиз. Ушул дагы биздин организмибизди тазалоону, мына ушул 3 көнүгүү, мына ушул 3-6 эреже сизге кирген вирустарды жок кылып берет. Сизге кирген вирустар чала өлүп кирдиби, алардын заңдары кирдиби, башка микробтор кирдиби, вирус кирдиби деген эле оорунун бардыгында мына ушул 3 көнүгүү 6 эреже болуп саналат дагы, мына ушундан адам чыгып кетет. Демек, акырында мен жыйынтыктап коеюн, вакцина бул жасалма түрүндөгү суюктук организмге киргизгенде биздин организмибиз аны танып, ал мээге жазылып калат да. Бизге эмне келген болсо бардык нерсе мээге жазылып калат. Ошон үчүн эң биринчи биз мээни жакшы ниетти коюшубуз керек да. Сиз эгерде коронавирус, мен ооруп калам десеңиз болду, сиздин мына жерге мээңизге клеткаңыз жазылып алат. Коронавирус ооруп калат дейсиз, болду, органыңыз ооруп калат. А сиз вирус кетире берсин, ал чыгып кетет деп өзүңүзгө могу жерге сонун өзөктү коюп, мен оорубайм, менин ден соолугум чың деген өзөктү койсоңуз, демек сиз оорубайсыз. Вакцина мына ошол оорунун алдын алуу үчүн организмди даярдоо деп аталат да. Организмди даярдаш керек. Теги коргогучтарды көбүрөөк чыгарып үйрөтүш керек деп. А биздин коргогучтар өздөрү ооруп жатса, сиздин мына ар бир пациент келет. Мен эч качан бир 200 адамдан же 500 адамдан бирөөнүн гана каны таза чыгат. Коргогучтар ошо лейкоциттери таза, микробду барып кууп жеп аткан болот. Калган 499 адамдын каны лейкоцити кичинерип жатат. Кандын ичи керексиз нерсеге толуп булганып жатат. Анан кантип биз вакцинаны алып туруп, алгандан кийин биздин тиги иммунный клеткабыз, иммунный системабыз жакшы иштеп кетет. Жок, итак ооруп аткан, итак ылайга толуп калган канды дагы бир вакцина менен толтурдук. Ал үчүн демек бул тыйындын бир жагы болот. А тыйындын экинчи жагы өзүбүздү биз ошону вакцинаны киргизбей деле бардык ооруларда биз лимфа системабызды иштете берсек, биздин лимфаларыбыз баягы бырчыйып калган кичинекей лимфа лейкоциттер алар да өлөт. Алар кетип ордуна жаңы келген сайын жаңы келе турган эритроцит 4 айда бир жаңаланып турат. Демек, лейкоцит, эритроцит, тромбоциттер келе турган чөйрөнү биз холодец кылбастан, ошол чөйрөнү биз таза суу менен,
таза кан менен кармап турсак, анын ичинде эритроцит, лейкоциттер жакшы жашайт дагы, кирген козголуштун баарын өлтүрүүгө организм өзү жөндөмдүү болот. Демек, сиздерге тыйындын эки жагын бердим. Ушундан гана сиздер жыйынтык чыгарыңыздар дагы, аласызбы, албайсызбы, бул сиздин өзүңүз эркиңиз.